көпчүлүк элибизде жанагы билетти кымбат алып, анан учарына келгенде калып калган, билетине күйүп калган кишилер көп. Жарандарыбыз бул өтө азыркы замандын актуалдуу курч маселелеринин бири. Менде бир тактама иретинде, мына санариптештирүү деп атабыз да. Канча мурдакы президенттер деле санариптештирүү деген боюнча кетишти. Азыр деле цифровизация деп мүмкүн болушунча президентибиз мүмкүнчүлүктү берди. Чоң бир министерствону түздү. Бул механизм аткарылабы? Ким жооп берет мага? Мына эгерде бир сот алимент төлөбөдүң деп 5 000 сом налажд этти бирөөгөчү 10 000 сом. Ал байкуш Москвага же бир жака жөнөдү. Түнкү саат 4-тө аэропортко барып, обычный рейстер түнкү саат 3-4-тө жасалат, туурабы? Эл аралык рейстер. Барды. Чек арачы сенде флажогуң бар экен деп өткөрбөй койду. Ал каяка чуркайт. Ошол жерде жанагы автоматтык терминалга төлөөрү менен тиги флажок чечилеби же аны самолет күтүп отурбайт да? Ушул жерлерин айтып берсеңиздер. Мен бир маселе боюнча жооп берсем, бул алименттерге тийиштүү болбойт. Себеби алименттерди кичине оорураак бул жерде. Бул только айыппулдарга тийиштүү болот да. Дастан Далабаевич, Мамлекеттик органдардан салынган алимент, машинанын штрафтары, жанагы жол эрежесин, жана башка штрафтар жалпы эле өткөндө айттым эле, бир 3 000 сом, 5 000 сом штраф үчүн жарандарыбыз калып атат да. Бул жерде алимент менен кичине оорураак болуп атканы себеби банктык счет, мисалы ошол алиментти төлөгөндө көрө албайт экен. Ошон үчүн биз алименттерге тийишкен жокпуз. Азырынча давайте этап менен кылайлычы, ушуну көрөлү, айыппулдар менен кандай иштейт экен. Себеби бул электрондук система. Ар кандай болушу мүмкүн. Эртең бизге дагы аялдар келип айтпасын да, силер мындай. Мен сизди түшүнөм, Дастан Далабаевич. Азыр менде могу Черикчиевке суроом бар да, анан могу Верховный соттун орун басарлары отурат. Айыппулдун канча түрү бар Кыргызстан мыйзамында? Кимиңиздер жооп бересиздер? Азыркы берилип аткан ушу Дастан Далабаевичтин сунушу боюнча бул айыппул именно жана безопасный город боюнча эле болуп атат. Мен суроом башкача болуп атат. Кыргызстандын мыйзамында айыппулдун канча түрү бар? Айыппулдун азыр так айта албайт экенмин канча түрү бар экен. Анан эметсе айтып берем сизге. Жазуу түрүндө. Мисалы мындай да. Алимент төлөгөнгө дополнительный жанакысы кошулабы? Жок, ал штрафтары? Ал айыппул болуп саналбайт. Ал эмне болуп саналат? Ал мыйзамдуу түрдө төлөм да? Ооба. Милдеттүү түрдө төлөм. Милдеттүү түрдө төлөм. Мына айыппул, мисалы көчөгө бирөө хулигандык кылды, ага айыппул салынат да, туурабы? 15 000 сом, 10 000 сом. Ушул да киреби ошого? Жок, только жол эреже бузгандардын безопасный городдукун эле. Анда жалаң гана безопасный город деп гана белгилеш керек экен да. Айыппулдун түрү көп да. Белгиленди. Жашоо тиричиликте. Аларды эмне үчүн кошпойбуз биз? Азыр бул нерсени кошо албайт экенбиз. Мисалы, бул азыр мына безопасный город өзү санариптештирилген да уже. Цифровизация болгон. Ошондуктан бизге ошону алып кеткен жеңил болот. Ошондон азыр баштап көрөлү. Анан бул жакшы өзүн түшүнөм. Мен айтып аткан жерим, жана мурдакы президенттер дагы цифровизация деген боюнча кетишти дедим. Азыр да цифровизация деп чоң министрликти түзгөнбүз. Жанагы Талант Иманов деген отурат. Эмне үчүн до сих пор соттордун чечимдери, токтомдору цифровизация түрүндө, электрондук түрдө чечилбейт ушулар? Эмне үчүн бир гана жанагы бир частный коопсуз жол эрежесин бузгандардыкын гана кылып атабыз дагы, айыппулдун түрлөрү көп да. Эмне үчүн башкалардыкын андай кыла албайбыз? Киргизбейсиңер санариптештирип. Бүт бардык. Керек болсо соттун токтомдору электрондук түрдө болуш керек. Ошол жерде мисалга айыппулду төлөгөн болгон болсо, азыр автоматический флажоктон снимать этилгенге эмне үчүн жарабасын? Бир база болуш керек да. Кандай дебесиңер? Например, мына Грузияга барып атсаңар керек, эле мамлекет несебенен командировка барып атасыңар. Пилоттук дегендей мындай деп көрүп келип атасыңар. Эмне үчүн ошондой системаны киргизе албай атабыз? Ташкы бир кагаз көтөрүп жүрөбүз, копия верно деп печатын басып берет, байкуш ИЦКе барат, ИЦТен снимать этет. Жол болсо жана башка бюрократияга обедтен кийин бар, бүрсүгүн кел, понедельник кел. Эмне үчүн бир база кылып, жакшынакай кылып алып кете албайсыңар ошону жалпы?
Кечиримди сурайм, мен кичине толуктап коеюмчу жоопту. Туура эмес. Дастандалбаевич, мен кечирим сурайм. Суроомо жооп алганчы могу сот департаменти. Жок, булар туура эмес жооп берип атат да. 32 мамлекет айыппулду салат. Азыр Карчек деген бул безопасный город, Төлөм Кейжи деген бар. Ошол жерде сайтында 32 мамлекеттин штрафтарды көрсө болот. Кандай тура эмес жооп берип атышат? Кайсы жерин? Булар только безопасный город деп атышпайбы? Мен айтып атам, азыр толук цифровизация болгон 32 мамлекет айыппул салган мамлекет органдар, алар ошол Төлөм Кейжи деген системадан алар ошол көрсөтүлөт да. Эң негизгиси булардыкы түндүк деген система аркылуу бүт баарын көрсө болот. Мен ошону именно ушуну каалап аттым эле да. Башка айыппулдар дагы ошол жерден чечилип кете бериш керек. Бир терминалданчы. Не только безопасный город, обязательно нарушение көчөдө машинаны айдоочу нарушениясын гана эмес, айыппулдун түрлөрү көп да башка. Туурабы, урматтуу соттун төрайымынын орун басары? Сиз айтыңызчы. Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү. Жусупбек Коргонбай уулу, сиз туура айтып атасыз. Айыппулдар көп. Жана Дастан Далабаевич тактап кетти, туура айтып атат. 32 мамлекеттик органдан айыппулдар эгерде налогация этсе, ошолордун бардыгы ошол цифровизациянын алкагында ошол атайын бир системага төлөнөт. Ал эми бул сот аткаруучулар ошо безопасный город боюнча төлөбөй жана качып жүргөн эмелер боюнча отчет ушулар жанагы флажок койгондо ушулар коет. Булар милдеттүү түрдө, булардын функциональный обязанностуна кирет. Ошондуктан азыр жарандардын ишин жеңилдетүү максатында Дастан Далабаевичтин киргизген сунушун биз кабыл алып атабыз. Макул көрүп атабыз. Себеби сиз айткандай жана алыскы жакка кетип атканда бир кандайдыр бир 3000 сом үчүн, 1000 сом үчүн дагы калып калган учурлар болуп атат. Ошондуктан жеңилдик түзүү үчүн биз макулдугубузду бердик. Рахмат. Мен аягында айтып коеюн. Урматтуу Черикчиев, сиз Кыргызстандагы жогорку сотко караштуу сот департаментинин башчысызбы же орун басарысызбы? Орун басары. Орун басары. Башчыңыздар ким? Медербек Асанбекович. Медербек Асанбекович келип, могу элдин алдында силер кылып аткан ишти да жакшына түшүндүрүп бере албай атасыңар. Азыр мына Нургүл Бакирова жакшынакай кылып түшүндүрүп берди. Бул жанагы Дастан Далабаевич айтмакчы түндүк деген система кирген. Ошого да кошумча иштер кетип атат. Ушуну сиздер элге азыр суроого жакшынакай кылып жооп берсеңиздер болмок. Уруксат берсеңиз жооп берип коеюнбу? Сиз уже жооп бердиңиз. Рахмат. Жооп бердиңиз. Сиз айттыңыз бир гана безопасный город боюнча гана деп. Андай эмес, айыппулдун түрлөрү көп да. Ошону элге туура түшүндүрүп айтышыңар керек биринчиден. Маалымат элге жетпесе, тоже эл кыйналат.